Ladies and gentlemen, this is time we will see Diamando second and I fighting for two champion with Ferdinand Hosmer, KNW, the Spider-Man of Trimbus, and the UFC W Perfection Boxer, Kuday Bergero! Geliniz, başta kastım diyor. Önünüzsün dostum, zaslığından olsun, 25 yaş kutman bırak. Kut bolsun dileyin, 107 geçirin. Yaşay verip, zergip, olsun zergip ketinde kandan keyin jolumuz şıdır bolsun. İşinizge iyi. Kanada ayıptaran kanat da gitti. 7'de çıktı. Kanat sana. 107'den keyin jol şıdır bolbosa bolboyt. Yoksa ben 100'ge çeyin deril aytdım bile cana. Men 7'de men boştum. Sen boşta kami var da. 107'ge çıksam delime 80'ge çıkkanda görünsem demek o rahmat. Aken öküm özün barıp gelmeyiz mi Müfetke? Eskişinen de. Söyleşip bağlı. Şöyle yapalım. Oldu mu? Oldu mu? Siz yakmamak işleri var ya, siz özünü söyle. Bak hoşta aytqanda zaldı başınızda gelmez mı degan deyim orada. Ama özü 55 yaşga çıkkanda desem özü üstü yaşlı öğretmeniz men bir toyda bir kız gelip bayağı orusça söylep можно с вами сфоткаться desem men kıyaldan можно desem gelip turup men menen suretке түшпөй эле өзүмдү эле тартып алды да делечи. Аны түшүнбөй калып, "А сен өзүң түшпөйсүңбү?" десем, "Не, сиздин сүрөтүңүздүн кереги жок, сизди апам жакшы көрөт" дедим. Мен кызыкпай калдым. Өзүмчө кызыкпай калып, бетим кыймылдап, анан интерес калбадым да мындай. "Апаң канчанча эле?" десем, деп, "Апам карып калды, сизди көрүп чоңойбоду" деди да. Ого настроением түшүп калды. Ошондо апасы мени көрүп чоңойгон апасы карып калган болсо менден чыккан болот. Анан бир чети Кудай өмүр берсин эми Ырысбай экенин 50 жылдыгын алып баргам менчи. Ырысбай экенин 50 жылдыгы. Ошондо сүрөт бар. Ырысбай экенин 50 жылдыгына келгенде Түгөлбай Казаков, Асанкалы Керимбаев, Айдылда Сандыбаев да аксакал бар болуш керек эле. Оросбек Кутманалиев, бүт залкарлардын баары кыскасы ушундай 15 чакты Чубак Сатаев, Алтымыш Кадыров, оочулардан ушу көп, ушу 10 чактан ашык киши бар экен. Ошонун арасында эле эч ким тааныбаган бир жаш бала, мен анда армиядан жан келген кезим ушу 87-жылдар болуш керек эле. Жаңы Чубак менен иштеп жүргөн. Ошонун арасында жалгыз эле жаш бала мен экенмин да, сүрөткө түшкөнбүз да. Калгандардын баары белгилүү адамдар экен. Аны ошол сүрөттө азыр мен мынтип илип койгомда мынтип коюп бирөөлөр келсе, биз залкарлар түшкөнбүз депчи. Ансандай Ырысбай экенин 50 жылдыгын алып барыпмын ошондо. Ошол насип болгон экен. Ошол Советке барып, эки таш билесиздер, көргөндөр болсо керек, эки таш ресторан бар эмес беле. Ошол экинчи этажында той кылганбыз. Анан акимчиликтин эмесинин ичинде агайга ат мингизишип, ошо жерлештер сыйлады эле. Убакыт ошо билинбей өтүп кетет экен. Мен эми сахнага чыкканда көп эле байкайсыздар да мындай айымдар жөнүндө көп сүйлөйм го, негизи аялдарга көп тийишем. Анан ичимден өзүмчө ойлондум. Эмнеге эле аялдарга көп тийише берем деп ойлонуп көрсө аялын ал жетпеген Баарына чексиздик. Социалдык тармактар, мессенджерлер, каалаган түйүндөргө чалуулар, ОТВ менен сүйүктүү телеканалдар, миңдеген фильмдер жана сериалдар. Баары сиздердин ар бириңиздер үчүн тарифке топтолгон. Переходи на О. Баарына чексиздик. Аялдар жөнүндө көп сүйлөйт экен да. Чоң бир өзүнөн улуу акем бар өзү негизи. Бойлуу, мен эле кичикей болуп, үйдөн кичикей экен балганда чоң-чоң. Анан ошону байкайм да. Мисалы жеңем эштен киргенде бирдекени бир жака кетип атса, ошо акеси кетип атса, аркасынан айтып урушат да. Кечеңдикин айтпадым, же мурдагын айтпадым, ошо жумушту сен бүтүрбөй койдуң. Качанга чейин айтып берем, ушу деп сүйлөнүп атат. Тиги эшикке чыгып баратат. Мындай карайт да.
машинаны ачып чыгана деп коет. Кайра басып кетип, жеңим аркасынан дагы сүйлөнөбүз, эшине келгенде. Кана түбүлө, бербейсиң деп коет. Ол түбүлүсүн кийип, эшикке чыгат, жеңим сүйлөнөбүз, отурат, машинасына айдап алып кетип, жеңим сүйлөнөбүз, калып калат да. Ал ойлойм, ошол эркек аял жөнүндө эмнени айтышмын? Эчтеги көңүл бурган жок. Эмне деп айтканда ошо маанилиги жок. Ошол аял жөнүндө бирдеке айтып турабы? А мен наоборот болуп атпаймынбы? Мен наоборот аялымды ичип алып сүйлөнөм. Ал болсо көңүлгө башым артпачы. Сен түшүнбөйсүң, мен айтып кандай, мындай болуш керек да десем деле, тияка басып жүрөт. Ошондон кийин аялдар жөнүндө эмне көп сүйлөп калса ошондон экен мен кийин байкап калдым. Ана мына 50ден өткөндөн кийинкилерге ошондой болуп калабы же билбейм. Кыргызда мындай сөз бар го, 7 өлчөп 1 кес дейт, ошондой сөз бар. Мен бир нерсе жумуш кылаарда, иш кылаарда 7 өлчөп, бирок аялым айткан жерден кесем да. Мен кээ досторум бар, өлчөмөй эле кесе берет аял айткан жерден. Даяр турушат да, аял качан айтса ошол жерден кесем. Эмнеге десе, тынчыраак жашайлы деп калат экен деп көрсөчү. Ала 50ден өткөндөн кийин эмне эле үйдө бир бетке жашоо болуп калат экен десе, негиз гармония болсо тынччылык болот да. Мына аял менен эркек жаратканда ал ошо эркекти бир даража көтөргөн да. Эркек ошол иштеп, таап келине кылат, эркек үстөмдүк болуп турса, аялынын сөзүн угуп турса, бир бетке келип анан жашоо ынтымак болот. Анан аял заты эркектен власть талашып алса, экөө тең болуп тиреше баштаганда, баягы гармония бузулат дагы ошондон чыгып чыгат. Ана ошон үчүн бул ушул нерсе мурда эркек үстөмдүк кылып жүргөндө үйдө иш жүрүп турат дайыма, а кайра 50ден өткөндөн кийин аял үстөмдүк кылып калганда эркек колунан келбей калгандан кийин көп нерсе иш. Аз баарын аялдарга таянып калдык го. Кошунадан карызга сурасаңыз эле сен сурачы, сен билесиң го, дөрүстү аялдын артына туруп алып элечи. Эсе аялдын жөнүн курат го. Бүт аялдарга таянып калдык. Ошон үчүн 50ден өткөндөн кийин эркектер эмне кылат? Аял айткандай болуп калат экен, унчукпай калат экен. Ошон үчүн аял кайерден айтса ошол жерден кесип койгон ошол да. Тынч жашайлы дейт экен да. Аял айтат эртең менен, Жамбылдыкына бүгүн той болот экен, барып келелиби десе, ии дейсиң. Жарым сааттай эле барбайдың го окшойбуз десе, ии дейсиң. Дагы жарым саат өткөн. Эмне турасың, баспайсың тойго десе, жана айттың эле го дебейсиң. Болуптур дебейчи керек. Зато тынч жашайсың. Анткени эркек билип калат экен. 50 жаштан өткөндөн кийин түшүнөт экен, аял менен тирешиш бесполезно экен. Аны көрө жөн эле жашайсың. Аял навигатор болуп калганда астына чыгасың, аркасынан кетерсиң. Тойдон кийин айкалса ошол кетерсиң. Ошон үчүн дайыма үйдө ынтымак болуп турсун үчүн билиш керек экенбиз. Кандай бирибиз байкап турушубуз керек экен. Аял эмнеге ойлонуп атат, эркек эмнени ойлонуп атат. Мисалы аял заты такыр башкача ойлонот, былай тап ошондой жаратып калган. Эркек ошондой ойлонот. Мисалы эркектердин жана тез карып, тез психовать этип кеткен себеби өздөрүнө кереги жок нерселерге көп башыбызды тыга берет экенбиз. Мисалы азыр ошол жерден концерт антрак болот деп 15 мүнөт антракка чыгарып койсом, ошо тааныбаган эркектер мына жерге чобалаган эле өздөрүнчө тура алып эле Жапар не болот? Ташийчы деп. Ушинтип сүйлөшөбүз. Ошол экөө ушул жерде туруп нервистечи, настроение чөк, кереги деле жок аларгачы. Ал экөө укпайт деле булардычы мисалы. Алар өздөрүнүн ишин кылат. Ал ошого нервистечи ушинте берет да. А аялдар постоянно сүйлөшкөндө өздөрүнүн ден соолугуна пайдалуу, аны өздөрүнө керектүү гана нерселер сүйлөшөт экен. Ошону мен байкадым. Мисалы үйгө мен Беркиде отурсам, үйгө конок келип калды, батушкалар эшикке кирип кетканда эле угуп калдым, аялдын келип эшиктен алып, "О, кандайсың?" деп учурашып, деп учурашып эле, анан бирөөсү көрүп калды, "Ай, чачың сом болуп калган турбайбы?" Десе эле, "О, абайым өткөндөн башкача эле болгон. Аны просвещать этип койдум да." Мурда негизи жакшы болчу да, негизи ошо ойлодум да. Негизинде 1 saat çaş jөнүндө сүйлөштүк. 1 saat çaş жөнүндө сүйлөштүк. Мындайынан ойлонуп көрсөм, эч кандай зыян, ден соолугуна көрсө пайдалуу экен. Анткени ошондой беле. Эмне ошентсем деле болот экен. Өзүмдүн орекини карачы. Мына болбоду. Мына неметип коюп туруп, мына жерде туруп койгондо, баягы конокто постоянно нетип жүрдүм дегендей ойлойт. Короче, өздөрүнүн ал пайдалуу экен. Эркек болсо, ана менин нервиштеп берет экен да. Ошон үчүн аял заттын ой жүгүртүүсү да башка, эркектики башка болот. Мен
мен ошондой эмне ойлонуп калдым.